Вектор инженеринг представляет Жанат Артулай. Ассаламу алейкум достор, бүгін мен сіздерге өзімдің күнімдік жашуымдың бір бөлігін чагылдырып бергенге аракет кылам, андыктан менен бирге болуңуздар. Эртең менен адаттагыдай эрте туруп, биринчи эле кезекте төшөгүмдү жыйноо, андан кийин бөлмөнүн терезесин ачып, бөлмөнү желдетүү. Андан кийин дароо душка кирип, жуунуп чыгып, жакшылап кургануу, анткени бизде азыр -градус. Анан акырындык менен күнүбүздү баштоого даярданып, жылмайып жүрүү үчүн тишибизди таза жууп алдык. Тишимди таза жууп бүткөн соң, чыгып бир сыра жумушка кийүүчү кийимдеримди иреттеп карап койдум. Андан кийин мен өзүмдүн таңкы кичинекей ритуалым бул кофе даярдоо. Кофе даярдап баштадым. Кофе даярдап коридордогу кулерден суу алган жөнөдүм. Кофебизди даяр болгондон кийин бөлмөгө кайтып келип, столго отуруп, өзүмдүн күндөлүк планымды жазууга кириштим. Күндөлүк планымды жазып бүткөн соң, өзүмдүн жакшы көргөн китебимди алып чыгып окуй баштадым. Китепти окуп бүткөн соң, отурган жеримди иреттеп, өзүмдүн ичкен идишимди чайкап, анан жумушка даярдануунун камын көрдүм. Жылуураак кийинип, өзүмө керектүү оокаттарымды жыйнап чөнтөгүмө салып алдым. Кийинип даяр болгон соң эшикти бекитип, андан кийин 3-кабаттан коридорлорду аралап эшикке чыктык. Эшиктен чыгып, таңкы тамактанууга ашкананы көздөй жөнөдүк. Бул болсо биздин жатакананын сырткы көрүнүшү ушундай. Эшикте таза аба, айванда сонун. Ашкананы көздөй жетейин деп калдык. Ашканага биринчи эле кезекте кирерде биз картабызды ушундай болгон турниктен өткөрөбүз. Андан кийин тамагыбызды чогултабыз. Бул жактын тамактары түрк ашканасындагы тамактар, анан ден соолукка өтө пайдалуу тамактарды берет бизге. Тамактанып чыккан соң, атайын кызматтык автобуска отуруп, заводду көздөй жөнөдүк. Ушинтип заводко да келип жеттик. Заводко кирердин алдында атайын кароолчулар биздин пропускаларыбызды текшерип, андан кийин өткөзөт. Эгерде пропускалар жок болсо, анда камты көздөй кайра артка кетүүгө аргасыз болосуң. Бул болсо биздин заводдун ички көрүнүшү. Ушинтип иш кеңсеге да келип жеттик. Автобустан акырын шашылбай түшүп, иш кеңсенин босогосунда эле ушундай турникеттер турат. Ушул жактан картабызды тиркеп, андан кийин жумушка киришебиз. Жумушка кирер замат кеңсемдин ичиндеги коллектив менен жылуу учурашуу. Жумушка келгенден кийин кеңседен сөзсүз түрдө кофе даярдап, кофе ичем. Антпесе жумуш күнүм башталышы кыйын болот. Бул жактан да кесиптештер менен ар бири менен жылуу учурашып чыктым. Андан кийин атайын кызматтык сервис менен биздин бара турчу титулубузга чейин жетип алабыз. Ошентип жумуш талаасында титулубузга да жетип келдик. Бул жактан бизге коюлган тапшырмалар боюнча бир сыра текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Андан кийин түштөн кийин келип оңдоочу жерлерди оңдойбуз. Баса айта кетчү нерсе, биздин Вектор инженердик компаниябыз, бул болсо инженердик электр тармагын карайбыз. Ошентип жумуш талаасынан 12-де кайтып келип, сөзсүз түрдө кайрадан бир чыны чай ичмей, андан кийин өзүмө тиешелүү болгон кабинетке кирип, орундугума отуруп, ал жактагы кесиптештерим менен дагы жылуу учурашуу.
Анан кийин биздин маңдайыбыздагы эле кошуна кеңседеги кесиптештер менен учурашып чыгуу. Ошентип сааттын жебеси бирди көргүзгөндө түшкү тамактанууну көздөй жөнөйбүз. Түшкү тамактанууну чогултуп, даамдуу тамактарыбызды алып алып, орундуктарыбызга барып жайгаштык. Андан соң түштөн кийин кайра өзүбүзгө тиешелүү куралдарыбызды алып жумуш талаасын көздөй аттандык. Бул жактан дагы сервистик автобус бизди жумуш талаасына чейин жеткизип коет. Мына ошентип жумуш талаасына дагы келип четтик. Бул жактан мен үчүн эң сүйүнүчтүү болгону табиаттын атайын мен үчүн кооздук жаратып бергени болду. Атайын техника менен бийиктикке көтөрүлдүк, бийиктикке чыгуу, бийиктикте болуу мен үчүн аябагандай жагымдуу сезимдер пайда болот. Бул жакта тоо жок болгондуктан бийиктикти аябагандай сагыныптырмын. Биз бул жакта жылуулук сымдарын так жана туура иштеп жатканын текшерип, ишке киргиздик. Андан соң жумушту бүткөндөн кийин атайын кызматтык автоунаа менен кеңсени көздөй алып кетти. Иш кеңсеге кайтып келгенден кийин ар бир кызматкер өзүнүн жумушунун отчетун жана ошондой эле эртеңки кылынуучу пландарын түзүп даярданышат. Мен болсо өзүнүн кызматын мыкты билген кызматкерлерден кеңеш алып, билбегендеримди сурап отурдум. Ар бир тапшырмалардын астында бизге команда кылып бөлүп берет. Биздин команда башчыбыз Нурбакыт байке. Нурбакыт байкеге барып, эртеңки күндүн пландарын жана эртеңки жумуш боюнча маалымат алдым. Андан соң саат 8 болгондо кийимдерибизди акырын кийип, үйдү көздөй шашабыз. Кетерибизде дагы сөзсүз түрдө атайын аппаратка өзүбүздүн пропускабызды басабыз. Эгерде пропусканы унутуп баспай кетсек, ал күнүбүз эсептелбей турган болот. Ошентип жумуш бүткөн соң кызматтык автобуска отуруп, коопсуздук курун тагынып, үйдү көздөй шаңдуу кетебиз. Азыркы учурда кээ бирөөлөр акча табыш үчүн Америкага кетсе, ал эми кээ бирөөлөр Vector Engineering'де иш таап, тажрыйба да, киреше да таап алат. Vector Engineering келечекте кыргыз энергетикасына чоң салым кошо турган компания. Мына ошентип кампкада келип жеттик. Кечки тамактанууга ашканага кирип жатабыз. Кечки тамакты жыйнап баштадык. Бул жактын тамактары өтө эле даамдуу жана пайдалуу. Пайдалуу дегенин себеби бул жактын тамак тизмектерин атайын күчтүү диетолог өзү түзүп берген.
кечки тамактануудан чыгып бөлмөгө келдим. Бөлмөгө кирер менен досум менен учурашып, күндүн жаңылыктарын бөлүшүп алдык. Анан кийимдеримди которуп спорт залга жөнөдүк. Күндө физикалык энергия менен бүтүрүү мен үчүн эң жакшы адат. Спорт залга келип, бир аз жеңилденүү үчүн алды менен беговой дорожкага чыктым. Чуркап баратып, күн бою топтолгон ой туюмдарды бошотуп, денемди сергип жатканын сездим. Андан кийин турникке өтүп, өзүмдү сыноо сыяктуу бир нече тартуу жасадым. Бул мага бир нече күч гана эмес, тартип дагы берип жатты. Акырында булчуңдарды чыңдоочу гантелдер менен машыгып, денемдин ар бир кыймылын сезип, күндү толук пайдалуу өткөрүп жатканымды түшүндүм. Машыгуунун эң жакшы жери өзүмө болгон таянуу күчүп, энергиям жаңыланып, маанайымды өзгөрөт. Машыгуудан кийин кайра ашканага бардык. Денем чарчап, бирок жагымдуу энергия бар. Спорттон кийинки тамак баарын тең салмактай. Тамактангандан кийин бөлмөбүзгө келип, күндүн чарчоосу билинип, биринчи болуп кийимдерибизди алмаштырып, денебизди бошоңдоттук. Анан жылуу душка түшүп, күн бою жиналган чаң менен чарчоодон арылып, өзүмдү жеңил сезип калдым. Душтан чыккандан кийин бөлмө тынчып, сыртта да караңгы болуп калган эле. Таза аба, тынчтык жана тазалык биригип, диванга жата калып, акырын көзүм илине баштады. Ушуну менен биздин күн да соңуна чыкты. Эгер влог жаккан болсо, лайк басып, каналга катталып коюуну унутпагыла. Эртең жаңы максаттар менен, жаңы күч-кубатта, жаңы күндү тосуп алабыз. Саламатта болуңуздар.